сиздер менен Карагулжа айыл өкмөтү Европа биримдиги каржылаган International эл арал фондунун ынтымактуу жашоо долбоорунун алкагында жаштар делеги тынчтык демилгеси Карагулжа районунун Карагулжа айыл аймагында демилгелүү жаштардын, аялдардын жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн активдүү кызматташуусунда айыл өкмөтүндөгү айылдардагы айыл өкмөтүнүн деңгээлиндеги шайлоодон кийинки чыр чатактарга карата тынчтыкты орнотуу максатында ишке ашырылган. Негизи бүгүнкү иштин жыйынтыгында биз дагы бир ирет коомдун деңгээлиндеги эме көйгөйлөрдү, чыр чатакка алып келүүчү көйгөйлөрдү жаштардын күчү менен чечип алса болот экен деген жыйынтыкка келдик. Биздин жаштарыбыздын деңгээли ошого түшүнүктөрү кеңири жетти деген жыйынтык чыгара алдык да. Жаштар делеги тынчтык долбоорунун жумушчу тобунун жана жаштардын катышуусунда долбоордун аткарылган иштерин баалоо жана жаштарды чечим кабыл алуу процессине активдүү катыштыруу максатында айыл өкмөтүнүн деңгээлиндеги иш-чараларды пландаштыруу боюнча долбоорго активдүү катышкан жаштар арасында тажрыйба алмашуу жалпы жыйыны Карагулжа айылында өткөрүлдү. Чындыгында мектепте тил окутуп коюп атат, бирок анын таасири аз болуп калып атат да. Биз муну дагы да өркүндөтүп, ошо курстарды ачсак, балким да таасирдүү болот. Кабыл алуу негизи эле жанагы курстун өзүнүн бир аурасы бар да, мындай атмосферасы. Ошонун бир таасири болуп, балдар үйрөнүп алса деп бекер окуганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Райондогу шайлоого чейинки шайлоодон кийинки күтүлүүчү чыр чатактардын себептерин азайтуу максатында жаштардын билим деңгээлин жогорулатуу жана жаштардын чыр чатакка болгон сезимталдыгын күчтөндүрүү максатында жаштар делеги тынчтык долбоору иш жүзүнө ашырылып жатат. Натыйжада жаштардын катышуусунда 6 демилге алдыга жылдырылды. Алар айылдарды таза суу менен камсыздоо, жаштарды дараметин көтөрүү, таштандысыз жашоо, эс алуу жайларын тартипке келтирүү. Башка айыл өкмөттөргө көрсөтөлү деген оюбуз бар. Ушул өкмөттөрдө ошол окуу борборун ачып, эжагайларды иштеп атканын, окуучулардын окуп атканын көрсөтүп, башка айыл өкмөттөрдү дагы ушундай бир деңгээлге чыгаруу жагын биз аракет кылып көрсөтүшкө милдеттүү болуп атабыз да. Себеби бул долбоорду азыр ошонун үстүндө иштеп алып кетип атабыз. Муну улантабыз биз. Жаштарды чет тилдерин бекер окуп үйрөнүүгө атайын курстарды ачып, шарт түзүү жана калктын аярлуу катмарын социалдык жана психологиялык колдоолор берилүүдө. Долбоордун максаты жаштардын билимин жана көнүмдөрүн жогорулатуу, жергиликтүү көйгөйлөр боюнча чечимдерди кабыл алуу процессине жаштарды активдүү катышуусу аркылуу айыл өкмөт менен кызматташууну чыңдоо, бекемдөө болуп саналат. Жаштар бул ынтымакты бекемдеген долбоордун тажрыйбасы өлкө аймактарына жайылтуу керектигин билдиришет. Жалпы долбоордун жыйынтыгы жакшы. Жаштар чечим кабыл алуу процессине катыштыруу аркылуу социалдык маанидеги маселелерди алдыга жылдыруу, коомдук жайларга жана негизги көчөлөрдү иретке келтирүү, таштандуу урналарын орнотуу, калктын аярлуу катмарын иш менен камсыздоого бул жакшы тажрыйба. Жолугушуунун жыйынтыгында түзүлгөн иш пландарды биз башка айыл өкмөттөрдө да мисал катары жайылсак болот. Бул долбоордун натыйжасы райондук деңгээлиндеги алдыңкы тажрыйба болуп эсептелет.